Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалындагы кайрымдуу кол акциясы Элиң барсыңбы коомдук фонду менен биргеликте уланууда. Бул долбоор Рамазан айына арналып уюштурулгандыктан, демек алдыда бизге саналуу гана күндөр калды. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми бул ирет биз дал ошол коомчулуктун жардамына муктаж, коомчулуктун жардамына таянып жашаган дагы бир инсандын жашоосунан кабар алганы, ошондой эле жардам колун сунганы келип отурабыз. Демек, бизден алыстабай бирге болуңуздар, чогуу көрөлү. Эжеке бул ишкер агаларыбыз ошо орозо пакетин уюштурат, орозонун башынан беричи. Анан ошол бул пакеттерди кабыл алып койсоңуз. Рахмат. Алла шифа берсин эже. Амин. Көптөн бери жардамга муктажсыз, анан коңшуларыңыз алмак-салмак сизге жардам берип келген экен да. Деги эле кандай болду бүгүнкү күндө? Деги эле акыбалыңыз, ден соолугуңуз кандай? Ден соолугум 30 жылдан бeri жатамын. Үйüm yok, kvartira төлейміз. Шынақа. 30 жылдан бери төшөктөсүзбү? Ооба. Мурда ким карачу эле? Унда отуйнам карасыды, хозыр эрим карап атат. Эрим акчасы коруношма ертти да. Ошунга үйгө жардам берилер деп сыйнам. Жолдошуңуз жумуш кылабы? Кандай жумуш кылат, каякта иштейт? Эрим оддий ишчи, уста эдим. Узакка кеткизмейапман. Уну сабабы мени карайды, тамагым жедирadi да. Ошунга кете алмайды да. 30 жылдан бери төшөктөмүн деп атпайсызбы? Эмне себептен, кандай диагноз коюлган? Диагноз коркуп кетип шундан уруп койгонмун да. Ооба. Коркуп кеткенмин да. Эмнеден корктуңуз эле? Анан 30 жылдан бери аяктай. Ашы ит куйлаган сабап койгон да, ит куйлап шундан койгонмун. Ордуңуздан туруп баса аласызбы же? Жок, окатам йомойман. Отура алмайман. Иштеймит колларым. Канча балаңыз бар? Бир. Бул күйөөсү эме болгон жок, бул бүгүнкү чейин жардам сураган жок, эч келген. Анан биз ушу дамком кошулуп, ушул кошуналар ушуга үй болуп калсын, эч кур десе, бул кыжалат болот. Бирөөнү үй бир чык десе, квартплата төлөштөн кыйналышат. Тапканы жеп ичкенден ашпайт, нянка түтпөй атат буганан. Нянка аз айлыкка чыдабайт экен, нянкалар турбайт. Анан кошуналар чыгабыз, ояк бияктан бурадарлар келет, тамак аш жасап берет, кир болгон жууйт. Аны ошого үй алып эмесе, үй алса күйөөсүн үйлөп, ушул келинди караса деп өзү айтып атат бул келинчи. Аны ошого буга счет ачтырып, анан эме кылдык эле, кайрымдуу болсо ушу кайрылса, ушул Рамазан айында ким бирди берсе Алла Таала ону берет экен. Ошодон пайдаланып ушул келинге кичине болсо дагы көңүлүнө чыкса, элдерден түшкөн счетко ушу үйүнө үй болуп калабы деген жыйынтыкта ушул эмеге келдик эле биз. Кээ бир байлар муктаж адамды билбей жүргөндүр мүмкүн, кимге берсек деген, ошого окшогон чыгып калабы деген ниетте ушул счет ачып сиздерге кайрылдык эле. Домдун эл башчысы катары бул менен жакшы мамиледемин. Колуман келишинче жардамды берем. Ошон үчүн азыр кыргыз элинин калайык калкынан орозо күнүнө бул кызга жардам бериңиздерди суранам. Туура эми бул жардам бер десем мындайлар көп, бирок бунун эмнеге өзгөчөлүгү ошол эне статусуна ээ болгону бала үчүн. Бул ошол азыр 40ка чыкса бир 35 жылдан бери ушул акыбалда жатат. Бул ошол жардамга муктаж.
Жолдошу өзүнүн 9 жаш кичинде балага турмушка чыккан. Соопчулукка деп ал бала алган. Ошол балага Кудай күч кубат берсин, ошол бала көтөрүп чыгып, көтөрүп киргизип, ошол бардык жогун ошол карайт. Тамагынан немесинен. Эми жерде бизде кошуначылар, кээде бардык кошуналар очерет менен кирип, тамак ашын жасап, колунан келишинче жардамдарды берип турабыз. Анан күйөөсүнөн өзүнүн иши бар. Бул азыр убактылуу үй жашайт берди, айына 5000 сом төлөйт. Бирок азыр бул үй дагы сатка коюлган. Деги эле сиздер жардамга муктаж инсандарды кандай неме кыласыздар, тизмеге аласыздар, кандай сыноолорду жүргүзүп дегендей. Негизи бизге келип кайрылгандар ушул сыяктуу эжелер, майыптар көбүрөөк өздөрү бара албайт да. Өздөрүнүн туугандарын же болбосо жардамчысынын бирөөсүн жөнөтүп, анан ошонун негизинде өзүнүн бир эмелерибиз бар, ошонун негизинде кабыл алабыз. Бирок көбүрөөк учурда биз моундай биринчи группадагы майыптарды көп деле баягындай документтер талап кылбай эле заматта эме кылабыз да, каттоого алабыз. Бул ичи тууралуу эмне мындай айтканда, мындан кийин дагы сиздер тараптан жардам боло алабы? Ооба, буюрса биз дагы ошол эже менен дагы бир байланышып, балким ошол жанагы счеттордун берди го бизге, ошону да балким биз өзүбүз интернеттен, өзүбүздүн баракчаларыбыздан бир эме кылганга аракет кылабыз да, жарыя кылып, жардам топтогонго аракет кылабыз. Жарыя кылып жардам топтоо демекчи, мына ошол Ош ТВ телеканалынын ошондой эле кайрымдуу кол берүүсүнүн дагы максаты дал ошол. Экранга көрүнүп турган номерлар аркылуу сиздер дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошо аласыздар. Экран аркылуу, ушул программа аркылуу каарманыбыз сиздерден жардам күтүүдө. Кайрымдуу кол баарынан жакшы кол. Ыйык Рамазан айында сооп топтоп жакшылык кылып калалы демекчибиз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.